Жагымдуу чыгарма үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин эң алгачкы конокторубуз студиядан орун алып келип калган учуру өзгөчө таланттуу адамдар азыр баарыбызды суктандырат, таң калтырат. Музыка сүйүүчүлөрдү өзгөчө экранга жакыныраак чакырабыз. Улукбек Каныбеков, продюсер, менеджер деп тааныштырсак болот. Жана Сатыбалдиева Бегимай эми аспапта кармап тургандан кийин дароо белгилүү болсо керек, скрипка ойноочусу. Кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Эми алгачкы ирет, биринчи кандай келип алдыңыздар, маанай кандай деп баштайлы. Абдан сонун. Жакшыбы маанай? Ооба. Көйгөй жокпу? Жок, баары жакшы. Эми дароо мындай суроо бергим келип турат. Азыр бул жакта да экран сыртында дагы сиздин музыканттарыңыз бар, жалпы топ деп айтсак болот. Анан кандай уюшулду баары? Эмне болуп чогулуп калдыңыздар, эмне себептен, багыт кандай, ошол тууралуу шашпай бир аз чечмелеп айтып бербейсиздерби? Баарыңарга ассаламу алейкум. Биринчиден биз ошо көптөгөн таланттар менен иштешип жүрөбүз. Буга чейин деле иштеп жүргөнбүз, көптөгөн адамдар менен. Чогулганыбыз кокустуктан болуп калды. Көчөдөн өтүп баратып. Сүзүшүп кетиппи? Кыргызда биз өз тойдо ошо организатор менеджер болуп иштейбиз. Ошол жактардан таанышып калдык. Анан бири-бирибизге мамилелерибиз топ келип калды. Ошондуктан чогуу иштеп бир групп болуп иштеп атабыз да азыркы этапта. Канча убакыт болду чогулганыңыздарга? Бир-эки ай болуп калды. Дагы топко кишилерди, музыканттарды чогултуу багыты кандай болот? Же болбосо ушул үчөө менен? Жок, буга үчөө эле эмес, чектелбестен башкалар дагы бар. Башка багытта жалпы чоң ансамбль кылган атасаңыз. Буюрса. Бул жердеги топтун 3 адам 3 түрдүү аспапта ойнойт, Анан эгерде дагы башка адамдарды ала турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө дагы башка аспаптарда ойногонду билиш керекпи? Эгер кошула турчу болсо, башка аспаптар ошого мүмкүн болуп калса кошобуз. Болбосо башка кылып, башка багытта чогултурсак болот. Өзүнчө алып жүрө бересиздер. Анда Бегимайдан бир музыкалык чыгарма сурансак, бир угалы экран сыртында дагы эфирге чейин даярданып атканыңыздарды уктук, аябаганда мыкты ойлойт экен, келиңиздер жалпы журтка. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз Бегимай келиңиз? Танго, Астор Пьяццола. Сонун болот келиңиз. Браво. Биринчи жолу угуп атам чынында. Илгери угуп жүрчүм, биринчи жолу дал ушундай ойнону. Бегимай, скрипка менен качан достоштуңуз? Достугуңуз кандай? Эмне себептен? Ошол тууралуу. Мектепте барганда эле 6 жашымдан баштап. Барсаңыз скрипка туруптур. Менин эжем скрипка ойногон. Андан кийин аны карап, мен дагы ойнойм деп атаңдашып, ошентип бийлешип алдым. Азыр эми ошол нерсени өрчүнтүп өтөсүз. Музыкалык окуу жайда билим алып атасыз, окшойт, Музыкалык, получается, музыкалык мектеп, андан кийин Куренкеев атындагы училище. Студентсиз. Жок, аны бүткөм. Бүткөнсүз. Азыр болсо политехте окуйм. Унутуп калган турайм, 45-те да Бегимай. Анан негизи айтышат го, скрипканы кичинекей кезден башташ керек деп, анан бир аз чоңойгондон кийин кеч болуп калат деп, ошол сөөк катып калат деп. Ооба, анысы бар. Бирок анткени балдар кичинекей кезде алардын память аябай бат үйрөнөт да, колдору аябай эс тутуму күчтүү, Ооба. Ошол үчүн кичине 10 жаштан уже ары болсо, кичине кыйыныраак болуп калат. Бирок негизи мүмкүнчүлүк барбы үйрөнгөнгө? Ооба, бар. Такыр үмүт жок эмес, Ооба. Үйрөнсөң болот экен али. Ооба, кечебесе. Мен бир суроо бергим келип турат. Казак элине байланышыңыз барбы кандайдыр бир деңгээлде? Жокпу? Мен суроо берсем, я деп жооп берип атканына карап ошентип айтат го деп. Жок, казак эмес. Ошондой түйүлүп кетти да. Улук, айтсаңыз, деги музыкалык топту чогултууда кандай бир талаптарыңыз бар ички? Эми кандайдыр бир эрежелериңиз болсо керек. Ооба. Андай сөзсүз болуш керек да. Тартип деген бар, эреже деген бар. Ал тартипсиз эрежесиз эч нерсе болбойт да. Бул жакта биз башка багытта башка адамдар менен иштеп жүрдүк. Ал жакта основном биздин эмебиз, талабыбыз мындай болчу да. Живой ырдашат, көбүнчө основном ошого басым жасатабыз да. Кээ бирөө бар, азыр фонограмма деген нерсе көп аябай өрчүп кетти. Анан ошол нерсени дагы мен тойлорго көп баргандыктан фонограмма эч кимге уруксат бербейбиз да. Себеби
ошол жерден бир 2-3 миң сом ырдаса дагы ошону живой ырдап кеткен жакшы да. Анан бизки кандай десем, эми көп эмелер баягы чындык нерсеге эме багыт кылышпайт да. Баягы ишеничи оор болуп калат. Буга чейинки деле ошо каскадер, акробат балдар чыгарып жүрдүк. Ал балдар деле мындайча айтканда баягы өзүн ал жакта эч кандай жасалма жок, өзүңөр деле билсеңер керек. Биздин кыргыздар именно ошол нерсеге көп басым жасабайт да. Жасалма нерсеге басым ошо көбүрөөк көңүл ошого бурулат да. Мен болсо азыркы кылган эмебиз, талабыбыз ошол бүт баары чыныгы болсо деп ошого өзүм ачык айкын фонограммасы жок, Ооба. Туура айтасыз. Жалпы теле көрүүчүлөр арасында таланттуулар болгон болсо сизге кайрылса болобу деген суроо бар. Кайрылса болот, сөзсүз эми колдон келишинче жардам беребиз. Биз деле ошо көптөгөн байкелердин жардамы менен жүрөбүз өзүбүз делечи. Эми баягы өзүн өзү мактай албаган кишини сөзсүз түрдө жакшы көр деген баягы учкул сөз бар эмеспи? Улукту биз таанып жүрөбүз, көптөгөн жерде ошол продюсерлик жумушту аткарат. Анан жалпы мен сүйлөшкүм келип турган тема бүгүн эфир сыртында ошол топко жалпы ат коюлду деп айтсак дагы жаңылышпайбыз да. Анан Алиман биз экөөбүз баягы улуктун уруксаты менен бүгүнкү топтун атынын автору болуп калдык. Архитектор деп. Бул эфирден тышкаркы бир канча мүнөттөр мурда эле коюлган ат, негизи эле ушул 1-2 ай болду деп калбадыңызбы түптөлгөндөн бери? Анан ат таңдай албай жүрдүңүздөрбү же кандай болуп атат? Ат же убакыт болгон жокпу? Убакыт болгон жокпу же атты ойлонгонго? Биз ошону ойлонмоптурбуз. Раславанын өзү катарды эле айтып кеткен. Раславан эмес менен. Бүгүн ардактуу теле көрүүчүлөр дал ушул топтун тушоо кесүү убактысы болду деп айтсак жаңылышпайбыз. Азыр мындай кылалы, алдыда дал ушул топко күбө бололу. Бул топто Бигимай өзү скрипкада ойнойт, андан сырткары аккордеон жана гитара ойночулары бар. Бул топтун бүгүн тушоо кесүү аземи деп айтсак да жаңылышпайбыз. Бигимай менен улукка ыраазычылык билдирели. Чоң рахмат, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Көптөгөн баягы эми конкурстарга да катышсаңыздар керек. Дал ошол конкурстардын алдыңкы орундарды дагы алып жүрө бериңиздер. Эми сахнабызга узаталы, музыкалык чыгарма күтөбүз. Биз сахнадан орун алып бериңиздер дагы, биздин жалпы топ менен бир сонун чыгарма аткарып берүүгө даяр. Азыркы учурда бардык көрүүчүлөрдү жакыныраак чакырабыз. Жандуу музыка менен баягы эртең менен турганда эле мээбизди сергитип эс алдырып бир сонун чыгармага биргеликте күбө болууга даярбыз.